психологияга тийбеш, теге психологияны өзгөртүш керек экен. Анан анатомияны өзгөртүш керек экен. Ошого жараша аура болот экен адамда. Ошол психологияга жараша культура болгон атат. Психологияга жараша политика болгон атат. Психологияга жараша анатомия иштеген атат. Психологияга жараша медицина болгон атат. Образованияны ушул жаңыча окутуш керек болуп атат. Блаженство деп койдук, эми рахат. Мисалы бирөө бопороз чегип рахаттанат, бирөө акчанын аркасынан кууп рахаттанат, бирөө арак ичип рахаттанат, бирөө жана однополый бракка кирип алып рахаттанат. Ошо психология өзгөрсө, анатомия өзгөрсө, бул рахат да өзгөргөн атат. Мына биз алкашты куткарышыбыз керек азыр. Бизге суроо кылып атпайбы, алкаштан кантип куткарасыңар депчи. Ошонун лечениясы барбы деп. Ооба, психологиясы өзгөрсө, ал калып калат. Мына ошонун ичинде анан психологияга жараша экология адамга мамиле кылган атат. Сиз таттуу мамиледе болсоңуз, табият бейишке айланган атат. Мөмө жемиш жакшы өскөн атат. Аалам колдогон атат. Мына астрология, психологияга карап колдогон атат. Ошого жараша экономика болуп атат. Азыр биздин саясатчылар ошо жолду билбегендиктен экономикага басым жасайт. Адамдын психологиясы өспөсө, каяктан экономика көтөрүлөт? Мисалы үйдө деле. Сен дүйнөгө бир мындай көз карашың жакшы болбосо, ойлойсуң. Мисалга мына элдин сынына кабылды го. Жана Ырысбай Кожобеков деген депутат. Биз элитабыз депчи. Анын психологиясында элита биз деп ойлоп жүргөндө. Анын психологиясында. Эл өсүп алган. Же болбосо азыркы саясатчылардын ал тетирсинче Ырысбай Кожобеков окшогон депутаттар, президент, премьер-министр жана башкалар. Биз элдин элитасы эмес, биз элге жоопкербиз деш керек эле. Биз элдин келинибиз. Биз элге жол көрсөтөлү. Биз ошол мүмкүнчүлүктү, ушу бир күн болсо дагы мүмкүнчүлүктү туура пайдаланалы. Өстүрүп калалы, куткарып калалы деш керек эле. Мына биз өткөндө ошо доктор экөөбүз талкуу кылдык го. Анатомия эмнеге карап ооруйт экен? Психология туура болбосо деп. Кана эми доктор сиз улап көрүңүзчү. Чоңулап сага котойлу. Саламатсыздарбы, урматтуу журтум. Чынында психология бул аябай дүйнө жүзүндө актуальный проблема. Психология чында эле өзгөрмөйүн, анатомия өзгөрбөйт деген бул чындык. Мен агайга толугу менен кошулам, анткени психология бул дүйнө жүзүндө актуальный проблема болгон себеби чындап эле адамдын психологиясы өзгөрбөсө, анатомиясы деле, ошол образование деле ошо баардыгы психологияга байланыштуу болот деп айткым келет. Анткени мисалы үчүн дүйнө жүзүндө ар бир эле адамдын өзүнүн личный психологу болот. Европада көбүнчө, Америкада бир кырсыкса же бирөө менен урушса, үй бүлөдө пикир келишпестик болсо, сөзсүз психологко кайрылышып, психологдон консультация алышат. Анан болбой баратса психотерапевтке жөнөтүшөт. Ошентип психолог аларда аябай чоң ролду ойнойт. Ошолордун психологиясы мындайча айтканда жердик жашоодо мындай бийик болгон үчүн аларда да экономика көтөрүлүп, ошон үчүн Европа эли бай деп ойлойм да. Азыр деле бул баш жартырыла берген аламдык илимде бул психология мындайча айтканда дүйнө жүзүндө жок психология да, бул жаңы ачылыш. Чындап эле бул психология өзгөрмөйүн, адамдын анатомиясы дали жабыркай берет. Анткени психологиясында адам оорудум, врачка барайын деген психология болсо, ошол психология иштей берет. Мисалы үчүн мен оорудум десе, ошол ооруган жери ооруй берет. Мисалы үчүн медицинада деле психологиясында жазат, бул оору айыкпайт деп. Ошого жараша анатомияда иштеп кетет дагы, адам ошол эски психологиясы менен аны өлөткөм деп, анан ошол акырында ошол
жыйынтыкка келип калат да. Чындап эле психология бул өтө чоң ролду ойнойт адамдын психологиясы. Именно ден соолугунда, анатомиясында. Ошон үчүн агай көп сабактан бери айтып келет, психология өзгөрмөйүн, анатомия иштебейт. Анатомия өзү бул жаңы доордо жаңы бир кызматка келген, чоң орду бар деп. Ошол үчүн биз эң биринчи психологияны өзгөртүшүбүз керек да. Ошондо мына урматтуулуу журтум, психологиябызда мына психологияга жараша анатомия иштеген атат. Биз улуубуз деп, биз жаратуучубуз деп, менин анатомиям бул дүйнөгө бир кызматка келиптир деп, мен ошол ролду аткарышым керек деп, мына мендей элчилик кылып, өзүн жоопкер сезсе адам,